Саламатсыңарбы окуучулар? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы дүйнөнү дүрбөткөн коронавирус деген темада болмокчу. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты сактансаң жеңесиң. Бүгүнкү сабакта биз эмнени билишибиз керек? Ар бир эрежени маани берип аткарышыңар керек. Кайдыгер карабашыңар керек, ынтымакта болушуңар керек, тартипти сакташыңар керек жана өзүңдү дагы, өзгөнү да коргогонго үйрөнүшүң керек. Ошондо гана биз бул эрежелерди толук аткарсак, бул ооруну албетте жеңебиз. Эми коронавирус, кыргыз тилинде которгондо тажы вирусу деген эмне? Коронавирус бул өзүнө чынжырлуу РНК молекуласын камтыган тогулук формасындагы микробтор болуп саналат. Анын тикен сымал сырткы чели тажыны элестетип тургандыктан муну коронавирус же болбосо тажы вирусу деп атап коюшкан. Клеткага кирген ар бир вирус анын цитоплазмасында көбөйүп жүрүп отурат дагы, алар иммунитетти алсыратат. Бул дем алууну кескин кыйындатат. Анан бул адамдын организминде бир топ убакытка чейин жашап, 14 күндөн кийин гана алгачкы белгилери байкала баштайт. Кандай белгилер? Дене табыңар көтөрүлүп түшпөйт, жөтөлөсүңөр, түшкүрөсүңөр, кадимкидей эле грипп сыяктуу өтүшү мүмкүн. Ошондуктан ушундай белгилердин бирөөсү гана байкалса, силер сөзсүз өзүңөрдүн айылыңардагы медицина кызматкерлерине кайрылышыңар керек. Ал эми медицина тилинде COVID-2019 деп аташты. Бул кандай чечмеленет? Латын тамгаларынан жазылган COVID. Ко бул корона деген сөздүн эки тамгасы. Ви бул вирус деген сөздүн эки тамгасы. Ды болсо бул илдет болуп саналат. Чагылгандай тездик менен тарап жатат. Бүгүнкү күндө бул дарт аябай тездик менен дүйнө элин аябай каптап, көпчүлүктү бушайманга салып жатат. Бул дарт декабрь айында Кытайдын Хубей жана Юхан шаарларында пайда болгон. Алгач буларга көп маани берген эмес. Бул кадимкидей эле грипп сыяктуу деп эч ким буга кайдыгер карап койгондагы, эч ким буга маани берип доктурларга кайрылышкан эмес. Ошондуктан бул оору бир нече адамдарды тездик менен алсырата баштаган. Качан гана жыл жаңырганда 5 январдан баштап бул оорунун ушундай тездик менен жайыла баштаганын байкашкандагы, ал ооруну 9 январь күнү медицина кызматкерлери атайын лабораториядан өткөрүшүп гана, ошондо гана коронавирус деген илдет экенин аныктап жыйынтыкка келишкен. Азыркы күндө бул илдет дүйнөнүн бир нече мамлекеттеринде тарап жатат. Тилекке каршы бизге да келип жетти. Бирок биз жеңебиз. Албетте жеңебиз, сөзсүз жеңебиз. Кантип? Кыргызда жакшы сөз бар, бир жеңген кол бир жакадан баш чыгарсаң бул ооруну жеңесиң деген. Бирок сөзсүз биз төмөндөгү эрежелерибизди сакташыбыз керек. Көпчүлүк жерге барбагыла. Эми бүгүнкү күндө айтылып жатат, көп адамдар маани бербей жатат. Базарларга барып атабыз, парктарга эс алып атабыз. Булардын баары бүгүнкү күндө бүгүнкү оору менен күрөшүүнүн ушундай тез жайылып кетишинин бирден бир жолу болуп саналып атат. Көпчүлүк жерге барганыбыз. Ошондуктан буларды тезинен токтотушубуз керек. Ушул илдет бизден кетип, айыкмайын, бул илдет жоголмоюн, ушундай эрежелерди сактап, колдон келсе көпчүлүккө аралашпай турганыбыз жакшы. Кол алышып, саламдашпай аралыкты алыстат дейт. Демек, саламдашууда дагы биздин колдорубуздан бир нече микробтор бири-бирибизге жугушу мүмкүн. Ошондуктан кол алышпай, аралыкты алыстатыш керек. Саламдашуунун бир нече ыкмаларын, кыймыл-аракеттерин өтүшүбүз керек. Бет маңдай сүйлөшүүдө 2-3 кадам алысыраак туруп маектешибиз керек. Маселе болбосо адамдар менен деле кезикпей деле койгонуңар зарыл да бүгүнкү күндөчү. Коомдук жайларды таза кармагыла, аларды тазалоодо тоскоол болбогула. Тазалык жөнүндө бир нече буга чейин айтылып эле жүрөт, сабактар өтүлүп жүрөт. Ошентсе дагы биздин бир эң жакшы жерибиз таза жүрүшүбүз керек. Эми ошол тазалыкты коомдук жайларды биз барып тазалай албайбыз, бирок ошентсе да коомдук жайларды айрым бир кызматкерлерибиз тазалап жатат. Баарыбыз эле угуп жатабыз дезинфекциялоо иши дегенди. Демек ушуга тоскоол болбой турсак, алар өз иштерин так аткарып бүткүчөктү биз аларга шарт түзүп беришибиз керек. Шарт дегенибиз эле аларга тоскоол болбой, алар дезинфекциялоо иши жүрүп аткан жерге барып ашыбыз керек. Көпчүлүктү чогултуп жыйын курба. Мында 5-6 киши чогултуп алып жыйын куруп, талкуулап, колдон келсе көчөгө чыгып алып, 1-2 кишиге жолуга калып, 1-2 киши менен маектеше калган адаттарыбыз бар эле, бирок колдон келсе ушуну тыштай турушубуз керек дагы, көчөгө ыры жок чыга бергенди токтотушубуз керек.
Дүрбөлөңгө түшпөгүлө. Жалган маалыматтарга ишенип дүрбөлөңгө түшпөгүлө. Ал гана эмес, ошол жалган маалыматтарды көпчүлүккө тарата бербегиле. Элди дүрбөлөңгө салып атып, биз алардын кандайдыр бир жаман жолдорго же болбосо терс жактарга бурбашыбыз мүмкүн экен. Ошондуктан эч качан дүрбөлөңгө түшпөгүлө. Андан эң жакшы эле кеңеш бул доктурлардын кеңеши болуп саналат. Ар бир айылда иштеп жаткан медицина кызматкерлеринин кеңешин угуп, алардын тапшырмаларын так аткарышыңар керек. Эң негизги эрежелерди сактагыла. Алар кайсылар? Карантин учурунда үйдө отур. Карантин бул каникул эмес. Бул силердин коопсуздугуңар үчүн атайын берилген бир убакыт. Андыктан карантин учурунда эч жакка чыкпай үйдө отурганыңар абдан жакшы болот. Саякаттоону токтот. Кыргыздар конокко барганды, конокту чакырганды абдан жакшы көрөбүз. Ошондуктан карантин убагында суранарыбыз конокко барбай дагы, конок чакырбай дагы, ал гана эмес саякаттоону токтотурганыңар абдан дурус болот. Колду тез-тез самындап жууп тургула. Бул эң бир жакшы эрежелердин бири. Бул эрежени сактасак, биздин колубуздагы микробтор жоголуп, биз бул оорунун алдын алган болобуз. Колдогу микробторду самын менен гана кетире аласыңар. Ал үчүн тез-тез колду самындап жуугула. Канчалык көп жуусаңар, микробтор ошончолук силерден алыс болот. Ишке чыгып ойноп кетпегиле. Эми бул силерге дагы, силердин бөбөктөрүңөргө да тиешелүү. Кичинекей балдарды эшикке чыгарып ойноонун кажети жок бүгүнкү күндө. Алар өтө назик болгондуктан терс нерселерди тез кабыл алышат. Ошондуктан өзүңөр дагы, өзүңөрдөн сырткары бөбөктөрүңөрдү дагы эшикке чыгарып койгонго аракет кылгыла. Чүчкүргөндө бет арчы пайдалан же жогорудагы ыкманы колдон. Микробторду жолотпонун эң оңой жолу бул бир жолку колдонуучу кагазды же болбосо башкача айтканда салфетканы колдонсоңор жакшы. Бул чүчкүрөрдө ошол мурдуңарды тосуп, ана салфеткага чүчкүрүүңөр дурус. Бирок ошол салфетканы жерге ыргытып же болбосо кайсы бир жерге коюп койгонго болбойт. Анда анткени микробтор жашап турат дагы. Андыктан аны дароо өрттөгө салгыла дагы, аны өрттөп жоготкула. Же болбосо ушундай жогорудагыдай сүрөттөгүдөй ыкманы колдонсоңор болот. Жөтөлгөндө оозду жаап жөтөл же төмөндөй ыкманы колдон. Жөтөлгөндө адамдардын жүзүнө карап жөтөлбөгүлө, анткени эң көп микробтор ооздо жашаарын билесиңер. Ошондуктан жөтөлгөндө дагы ар дайым колуңарда жүз арчы болушу керек. Кол жууганга мүмкүнчүлүк жок болсо антисептик колдон. Бүгүнкү күндө айтып атат жакшы эле антисептик колдонгула деп. Бирок бул антисептикти качан колдонобуз? Жууганга мүмкүнчүлүк болбой жатса, кайсы бир жерде иштеп жатсак же кайсы бир жерде кандайдыр бир жумуштарды, маселелерди чечип жатсак, кол жууганга мүмкүнчүлүк болбой жатса, чөнтөгүңөрдө сөзсүз медициналык антисептик болушу керек. Эгер антисептик жок болсо, үй шартында да даярдап алсаңар болот. Бул антисептик дагы самындын милдетин аткарат дагы, колубуздагы микробторду жоготот. Мына балдар, көрдүңөрбү? Болгону ушул гана айтылгандарды туура аткарышыңар керек. Эң жөнөкөй эле эрежелер. Биз сөзсүз жеңебиз, анткени баары колубуздан келет. Көрдүңөрбү, мен жогоруда айтып кеткен ар бир маалымат, ар бир эреже колубуздан келчү эле нерселер экен. Ошондуктан бүгүнкү оорудан сактаныш үчүн, бул оорудан биз коргонуш үчүн ушул эрежелерди гана так аткарып коюшуңар керек. Бүгүнкү сабагыбыз ушуну менен аягына чыкты. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Силер менен мен Кыргыз тили жана адабияты мугалим Майрамбек кызы Бурул эжеиңер болду.